5 баланын энеси. 38 жаштагы Азирек Эралиеванын өлүмү аялдардын коопсуздугу жана ачыкка көп чыга бербеген үй бүлөлүк зомбулук маселелери көктө калкып чыгып калды. Андан сырткары, кылмышкерди же кылмышты актагандар дагы жазага тартылсын деген маселе дагы коомчулуктун талкуусунда. Себеби Азиректин өлүмүнө байланыштуу интернетте бир топ катталбаган маалыматтар да тараган. Маркумдун өлүмү боюнча пост жазган Бишкек шаарынын тургуну Айбек Уланов кармалып, милицияга жеткирилди. Бишкек шаардык милициясы тараткан маалыматта блогер Айбек Уланов үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан Азирек Эралиеванын аброюна шек келтирген билдирүүсү үчүн тергөө кызматына жеткирилип, кечирим сурагандан кийин кайра түз эфирге чыгып, коомчулукка терс таасирин тийгизген билдирүүлөрдү жарыялап, кырдаалды курчутканы айтылат. Завтра выйдет экспертиза, в которой будет говориться, есть ли состав преступления в моих словах или нет. Если не будет состава преступления, то все, кто меня канцелил, все, кто меня оскорблял, они должны будут извиниться. Улановго региондор аралык касыптык козутуу беренеси менен иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле блогер республикалык наркология жана психиатрия борборуна жеткирилип, текшерүүгө алынган. Анда ал баңгизатты колдонуудан кийинки мас абалында болгону аныкталган. Уланов маркумдун ар намысына шек келтирүүгө айыпталып, интернеттин айрым колдонуучулары аны жоопко тартууну талап кылышкан. Адвокат Шердор Абдыгапаров Улановдун кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин талап кылып, анын оюна кошулган адамдардын дагы колун топтоп, тиешелүү арызды милицияга өткөргөн. Ал эми депутат Дастан Бекешев адам өлтүрүүнү актап, зордук зомбулукту колдогондор жана кылмышкерди актагандар мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек деген пикирин билдирди. Акыркы ошол учур болгон Каракулжа районунда биз бүгүн ошол маселени карайбыз да. Кээ бир бизде блогерлер чыгарышпайбы, мүмкүн тура эле болду деп, же силер кандай карайсыңар, мисалы силердин аялың ушундай барса, ушуна кылса, кандай карайсыңар? Оправдание адамды өлтүргөнү аныктап атпайбы, мындай актап атпайбы? Туурабы? Ошолор ушул мыйзамга жооп береби анда? Дастандалабай, ошо жалган, алар айтылып жаткан маалыматтар жалгандыгы аныкталгандан кийин ушул мыйзамдын негизинде алар да жооп берет. Жок, бул жалган маалымат да эми. Өзү көрбөсө, өзү билбесе, ошол жерде Каракулжады даже керек болсо үй бүлөнү билбесе, атайын чыгарып атпайбы үй бүлөдө, ошо коомчулукка. А коомчулукта мына карабайсызбы? Мана терс болуп калды өтө эле. Коомчулук бөлүндү, кээ айтып атышат, да тура эле ошол тура эле кылды деп, тура эле аялымды өлтүрдү деп жазып атышпайбы ушундай комментарийлер? Дастандалабай, чейин туура айтасыз. Ушундай мисалдар келтирсек болот. Бул мыйзамды колдоп күчүнө киргенде именно ушундай адамдар жалган маалыматтарды таратып, коомчулукта дүрбөлөңгө салган, биздин жарандардын укугуна терс таасир тийгизген, коомго терс таасир тийгизген жарандарды жоопко тартабыз биз. Азирек Эралиеванын өлүмү жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Эльвира Сурабалдиева соттун ачык өтүүсүн талап кылды. Ошондой эле ал эркектерге кайрылып, аялдарды айыптоону токтотууга чакырды. Иш сотко чейин жеткенде сотубуз ушундай отурумдар ачык өтүш керек деп ойлойм да. Анан мырзаларыбызга кайрылып кетет элем. Өзгөчө сот тармактордо отурган жергиликтүү кеңештин депутаттарына, активдүү блогерлерге сураныч. Эми бирөөнүн өлүмү бул деген эч кандай дискуссия орун албаш керек да. Каза болгон кызга баарыбыздын боорубуз ооруп атат. Мен ойлойм, укук органдары иштеп, бул ишти аягына чейин чыгарып, жанакы мынга чейин баарыбыз билип атабыз ким жасаганын. Бир эле талкууга алынып, орто жолдон аялдарыбыз өзү күнөөлүү, анан тияка барбаш керек, бияка барбаш керек деп биз эми 17-кылымда жашаган жокпуз да. Ошондой сөздөн алыс бололу. Мисалы Казакстандын улуттук экономика министрлигинин мурдагы жетекчиси Кубандык Бишимбаевдин аялы Салтанат Нукенованын сабап өлтүргөнү резонанс жаратып, коомчулук ачык сотту талап кылган. Анткени экс-чиновник өзүнүн таасири менен жеңил жаза алып калат деген кооптонуу күч болгон. Ошол себептен Казакстандын тарыхында биринчи жолу сот залынан түз эфир уюштурулуп, соттук процесстин жүрүшүн казакстандыктар гана эмес, башка өлкөлөрдүн тургундары, анын ичинде кыргызстандыктардан назар салып байкап турушту. Астана соту Бишимбаевди өтө мыкаачылык менен адам өлтүрүү жана кыйноо беренелери менен күнөөлүү деп таап 24 жылга kesкен. Салтанат Нукенова Казакстандагы үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн символу болуп калды. Ал эми депутат Айсулуу Мамашеванын сунушу менен Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев комитетте Азирек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши боюнча алгачкы маалыматтарды айтып берди. Урматтуу Сүйбөк Абдуллаевич, бул эми
үй бүлөлүк мамилелер билесиздер өтө татаал. Ар бир үй бүлөнүн деген ички маселелерине кийлишкенге эч кимдин акысы жок. Ошол себептен бул үй бүлө өзү деген жумуш менен алектенген жаран эч кандай мындай окуяга алып келиши мүмкүн деген жагдайлар ага чейин болгон эмес. Ошол себептен биздин кызматкерлердин учетунда бул үй бүлө турган эмес. Мындай окуялар деген биздин коомдо текке каршы ушундай окуялар орун алат экен. Бул боюнча ушундай окуялар орун албасын эле негизде ички иштер министрлиги баардык тийиштүү министерство, ведомстволор менен жумушту дайыма алып барат. Бирок кээ бир убактарда ушундай фактылар катталууда. Жолдорбек Такабаевич, мен тактай турган нерсе бул үй бүлөгө эч кандай милиция кызматкерлери барган эмес. Жана бул азыр кармалганга, шектөөгө, кылмышкерге мына коргоо ордери коюлган эмес. Туура түшүндүмбү ушундай? Жок, мында эч кандай андай факт болгон эмес. Үй бүлө 5 балалуу, нормально жашаган үй бүлө. Өзү деген ошол шектүү жаран мал жанктарды сатып менен алектенген жаран, үй бүлөсү деген жакшы жашаган үй бүлө. Эч кандай мындай окуяга барат деген мындай шек болгон эмес ага чейин. Бирок бул деген үй бүлөлүк шарттарда кандайдыр бир ичара түшүнбөстөрдөн, кызганычтын себебинен келип чыккан деп азыркы убакта эми такталуу до конца такталып бүтө элек, такталуу жүрүп жатат. Бул экспертизадан бүт баардык экспертиза такталган, психиатрический экспертиза дайындалган. Ошонун негизинде анан деген бул жаңа шектүү жарандын эмне себептен мындай оор кылмышка барганы жөнүндө такталуу бүтөт, баары такталып бүтөт. Ушул эле жыйында Мамашева шектүү куралды кайдан алганын сурады. Абдиев куралга тиешелүү документтер табылбаганын белгилеп, убагында текшерүүгө албаган милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылганын айтты. Ушул куралы каяктан чыкты? Эмне үчүн бул жаранда куралы бар болчу? Урматтуу Турсбекова, бул боюнча дагы биз дагы өзүбүз териштирүү жүргүздүк. Бул курал азыркы кезде жанагы номерлер өчүргөнгө байланыштуу деген текшерип жатат. Номер кайсы номер менен болгон. Бирок өзүнүн айтышы боюнча бул чумантасынан алган курал дегенде маалыматты берип жатат. Бирок кайсы убакта кандай, кайсы жагдайда бул курал үйгө келген боюнча териштирүү иштер жүрүп жатат. Ушу шалакылык кетирүү убагында деген ушу курал жаракты үй бүлөсүн текшерүүгө албаган биздин кызматкерлер боюнча кызмат териштирүү жүрүп, биздин бир канча кызматкерлер, жетекчилер бул жоопко тартылышты. Ошондо кээ бир үй бүлөлөрдө ушундай куралдар бар болсо жүрө берет экен да, белгисиз болуп. Айшыл Турсбекова, бул боюнча биз деген дайыма ошол мыйзамсыз такталган курал жарактар боюнча алуу боюнча жумуштарды такай жүргүзүп келебиз. Кээ бирки алынган маалыматтардын негизинде биз ошол үйлөргө деген тинтүү жүргүзүп, тентүүлүгүн жүргүзүүнү дагы бул курал жарактар жылына деген бир топ курал жарактар алынып турат. Андан кийин кээ бир жарандар каза болуп калганда же башкача кетип калганда ошол курал жарактар кийинки белгисиз адамдарга өтүп кетиши мүмкүн деген негизде жумуштарды алып барабыз. Бул боюнча жумуштар дайыма жүрүп турат. Мен ойлойм, бул маселе боюнча дагы биринчиден изилдешиңиздер керек, экинчиден обвинение болуш керек. Анткени биздин жарандарыбызда кантип ушундай куралдар бар болуп, каяктан пайда болуп, анан эмне үчүн ушундай колдонуп атканын аягына чейин изилдешиңиздер керек. Бул өтө маңызды. Бул боюнча деген териштирүүнү биз деген жүргүзөбүз. Андан сырткары бул эми баягы үй бүлөлүк чыр-чатактын негизинде бир топ мындай курал ниетинде негизинде деген ок атуучу курал эмес, мындай бычак же башка курал катары колдонгон факттар да бар. Айзирек Эралиеванын өлүмүнө шектелип кармалган күйөөсүнө адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, милиция тергөө жүргүзүп жатат. Шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, ал соттун чечими менен 2 айга камалды. Алдын ала маалымат боюнча Эралиева чачман былтыктан ок жебөлгөн. Өлүмүнүн так себебин аныктаган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кылмыш жаза кодексинде адам өлтүрүүгө 12 жылга чейин жаза каралган. Ал эми адам өлтүрүү өзгөчө мыкачылык менен жасалса, 12 жылдан 15 жылга чейин мүлкүн мамлекетке алуу менен жазаланат. Же болбосо өмүр бою дагы эркинен ажыратылат. Куралды мыйзамсыз сактоо беренеси боюнча дагы айып тагылса, 267 беренеге ылайык 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми бул беренеге ылайык өзүнүн мыйзамсыз сакталган курал жарагын өз эрки менен милицияга өткөрүп берсе, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Айзиректин артында калган 5 баласы ким менен калары азырынча чечиле элек. Балдардын эң улуусу 17 жашта,
Ал Бишкек шаарындагы колледждердин биринде билим алат. Ал эми экинчи уулу 9 класстын окуучусу, үчүнчү уулу 11 жашта. Ал эми улуу кызы 7 жашта, кичүү кызы 4 жашта. Акыйкатчы институтунан медиа хабка балдарды маркумдун кайнэжеси убактылуу камкордукка алганын билдирди. Ал эми Айзеректин жакындары балдарды камкордукка алгысы келсе, сотко кайрылууга укуктуу экенин белгилешти. Азыркы учурда балдар Айзеректин маркумдун балдары кайнэжесинин колунда. Камкордук бул сот чечими менен чыккан. Азыр убактылуу ушу эжесинин кайнэжесинин колунда атат. Бирок ошондой эле маркумдун өз туугандары кайрылып, алар болсо камкордук боюнча суроосу болсо, сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар экени жөнүндө айтылган. Жана жабырлануучу тарапка жактоочу же кандайдыр бир башка жардам керек болсо, ал боюнча да иш жүргүзгөнгө даяр экенибизди билдиргенбиз. Ошондой эле балдардын иши балдар комиссиясына каралып чыгып, азыркы учурда аларга психологиялык жардам берүү боюнча суроолор чечилип атат. Акыйкатчы институтуна үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандыгы тууралуу 40 кайрылуу болсо, 2025-жылдын 5 айында 11 даттануу келип түшкөн. Акыйкатчы институту жабырлануучуларга акысыз укуктук жардам бере алат. 115 кыска номерине чалып, акысыз байланыша аласыз. Күйөөсүнүн колунан ажал тапкан айзеректер ондоп саналат. Башкы прокуратура акыркы 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Өткөн жылдын 1 айында Кадамжайда 1 топтогу майыптыгы бар 23 жаштагы Айкыз Калмырза кызы кызынын көзүнчө күйөөсүнүн уур токмогунан каза болгон. Кичине кызын ээрчитип алып көчөгө чыккан экен. Күйөөсү аркасынан кууп барып, мыкаачылык менен өлтүрүптүр. Башы жанчылган. Сөөктү жууганы киргенде соо жери калган эмес, каны токтогон жок. Беттери жарылган, башынын аркасын жанчып салган. Өлгөндөн кийин деле мойну шылкылдап жатты, деп Айкыздын бир тууган эжеси BBC-ге айтып берген. Айкыз 16 жашында турмушка чыгып, 2 кыз төрөгөн. Айкыз бала кезинен укпай жана сүйлөй алчу эмес. Жолдошунун да ушундай эле майыптыгы бар болгон. Айкыздын күйөөсү 13 жылга соттолду. Маркумдун жакындары чечимге нааразы болуп, күйөөсүнүн жазасын күчөтүүнү талап кылышкан. 39 жаштагы Айжан Алыкулова 1 жыл мурда өзүнүн батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө айыпталып, жарандык некеде турган 34 жаштагы Кирилл Дамиров кармалган. 1-май райондук соту Дамировду адам өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркиндигинен ажыратты. Айжандын жакындары өкүм менен макул эмес. Алар Дамиров жеңил жаза алды деп шаардык сотко даттанышты. Соттук медициналык экспертиза Айжандын кабыргалары, баш сөөгү сынып, өпкөсүнө кан толгону аныкталган. Өткөн жылдын ноябрында Айгерим Нурланбекованын күйөөсү балдарынын көзүнчө бычактап, алган жаракаттарынан келин ооруканада каза болгон. Кийин Айгерим күйөөсү тарабынан такай сабалып жүргөнү ачыкка чыккан. Экспертиза Айгеримдин соо жери дээрлик жок болгонун, ал 22 жеринен бычак жегенин аныктаган. Аялдар күйөөсүнөн эле эмес, мурдагы күйөөлөрү тарабынан дагы зомбулукка кабылышат. Өткөн жылдын апрель айында өз үйүндө 34 жаштагы Рахима Айкынбаева мурдагы жолдошунун колунан каза болгон. Кылмышка шектүү. Рахиманын 3 баласынын көзүнчө 27 жолу бычак сайып өлтүргөн. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Рахиманын күйөөсү Калыбек Байсаловду кылмыш жаза кодексинин өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга түрмөгө kesкен. Рахиманын жакындары өкүмгө нааразы болушкан. Алар кылмышка шектүү өмүр бою камалышын талап кылышкан. 2023-жылдын сентябрь айында Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, кулак мурдун kesкен. Асель оор абалда ооруканага түшкөн. Үрөө учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Кылмышка шектүү катары Аселдин мурдагы күйөөсү кармалып, ага карата кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси менен иш козголуп, сот аны күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыраткан. Кулак мурду кескиленген Аселге бир топ оор операция жасалып, ал каргашалуу күндөн 1,5 жыл өткөндөн кийин жүзүн элге көрсөттү. Асел кескиленген кулак мурдун сактай алышпаганын айтып, өзүнө өзү донор болуп жатканын белгилеп, аны дагы 3 операция күтүп жатканын кошумчалаган. Өткөн жылдын июль айында турмушка чыкканына 1 жыл өтөй 25 жаштагы Айтурган Маматкулова ооруканада каза болгон. Анын жакындарынын айтымында кыз турмушка чыккандан көп өтпөй үй бүлөлүк зомбулукка кабылган. Келиндин каза болгонун тууралуу кабарды күйөө баласы телефон аркылуу айтып, келин дары ичип, өзүн өлтүрүүгө аракет кылганын айткан. Бирок келиндин сөөгү үйүнө алып келгенде денесинде көкала тактар болгонун билдиришкен. Бул факт боюнча өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен иш козголуп, күйөөсү кармалып, октябрда иш сотко өткөн. Тизмектей берсек, үрөйдү учураган окуялар ого эле көп.
Эмнеге үй бүлөлүк зомбулук азайбай жатат деген суроолорго дагы деле жооп жоктой. Болбосо өткөн жылдын декабрында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда балдарга, аялдарга жасалган зомбулукту айыптаган. Анда ал алсыздарды коргоону актоого болбой турганын айтып, зордук зомбулукка көңүл кош мамиле кылган укук коргоо органдары кызматынан кол жой турганын белгилеген. Адеп акылаттык баалуулуктарды жокко чыгаруунун олуттуу чакырыгы болуп калат. Алсыздарга күч колдонуу эч качан эч нерсе менен актоого болбой турган абийирсиздик. Коомубузда ар бир аялзат, ар бир бала өзүн коопсуз сезиш үчүн болгон күч аракетти жумшоо биздин негизги милдетибиз болуш керек. Бул милдетти так аткарганда гана адам деген бийик атты сактап, бири-бирин урматтаган, бири-бирине кам көрө билген, адилеттүүлүккө негизделген коомду кура алабыз. Укук коргоо органдарынын бирден бир ыйык милдети алсыздарды коргоо экендигин бир канча эле эскертип келем. Ал эми күч түзүмдөрүнүн кимиси ушундай фактыларга шалаакылык кылып, көңүл коштукка жол беришсе, анда атуулдук ар намысынан эле ажырабастан кызмат ордунан дагы кол жойт. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн жылдын башында жолдошунун уур токмогунан каза болгон 23 жаштагы Айкыз Калмурза кызынын өлүмүнөн кийин Фейсбукта баракчасына билдирүү жасаган. Анда ал аялдарды коргоого милдеттүүбүз деп, зомбулукка кабылган аялдарды УКМКга кайрылууга чакырган. Үй бүлөлүк зомбулук бул күйөөсү менен аялдын гана маселеси эмес. Бул жөн эле чырчатак эмес, кырсык дагы эмес. Мыйзамда бул оор кылмыш. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылсаңыз, жардам сурагандан тартынбаңыз. А эгер үй бүлөлүк зомбулукка күбө болсоңуз, кайдыгер карабаңыз. 10 күнүнүн 1 күнү ачыла элек жаш келиндердин өлүмүнө дал ушул кайдыгерлик себеп болуп жүрбөсүн.